Провести конференции во всех регионах республики под лозунгом СДПК без Атамбаева. Созвать внеочередной съезд партии. Мына бүгүн өзүңөр күбө болуп атасыңар. Биз СДПКнын резолюциясын кабыл алдык да. Ошол резолюциянын биринчи бөлүгүндө силер көрдүңөр, мына келген жерлерден келген делегаттар баары бир единодушно кабыл алышып, Атамбаевсиз КСДП деген лозунг менен кабыл алышты. Анан экинчи кезексиз КСДПнын кезексиз съездин чакыруу. Үчүнчү КСДПнын ичиндеги политсебетти тазалоо жана татыктыз келген мүчөлөрдөн арылдоо деп мынакей баары тең бүгүнкү ушу резолюциянын мындай толугу менен кабыл алып атканы бул аябай жакшы болуп атат. Эми бүгүн бул Москва районунун конференциясы өттү. Эми жакын арада Сокулук районунун конференциясы болот. Сокулуктан кийин Кудай буйруса Аламүдүн районун өткөрөбүз деп мына турушат. Москва районунда болуп өткөн чогулушта КСДПнын араң эле 15ке жетпеген мүчөсү болгон. Эл көбүрөөк келди демеши болушуп, дагы бир 50-60 адамды чогулта коюшкан. Эмнеге чогулганын көптөр билген да эмес да. Атамбаев Алмаз КСДПда партияга бийлик жана мансап үчүн келгендерден тазалануу процесси жүрүп жатканын бир нече жолу айткан. Азыркы жылдарда партияда мындай уйгактар толуп кеткен да. Эми алар Сагынбек Абдрахмановдун артынан ээрчип, СДПКдан биротоло чыгып кетишсе, буга кубанып гана калар элек да.